ОБД Азаттык радиосунун Дэнисте телепрограммасы бул көрсөтүүдө биз кыргызстандыктардын жашоо турмушу, ошондой эле жаратман каармандар тууралуу баяндарды сунуш кылабыз. Боордошторун сыздатып жаш өчкөн өмүрлөр. Кыргызстанда орган алмаштыруу чоң көйгөй болду. Мамлекеттен эчтеке жардам сурабайбыз биз. Акча бер, муну бер деген. Кана вакцина. Мына бүгүн менин балам өлдү, эртең дагы бирөөнүн баласы өлөт. Саламатсыңарбы? Лыжада ызгырылган нарындык кыз Илайым Дүйшөбаева эл аралык таймаштарга аттанган жатат. Мен жакында дагы олимпиадаларга катышсамбы деген бир чоң максатым бар. Ал үчүн дагы көп эмгектер керек, дагы көп машыгышым керек. Кыргызстанда майып адамдарга качан шарт түзүлөт? Шарты жок коомдук транспортто кыйналган майып кыздар көйгөйдү азаттыктан жашырган жок. Бул оору кучан балага деле кичине жардам берип коелу дебейт, наоборотунан карап турушат. Кокуй деп мындай жаман көздөр менен карашат да, жийиркеничтүү карашып турат. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдумамунов, эсенсизби? Көрсөтүүнү орган алмаштыруу көйгөйү туурасында тасма менен баштайын. Бир үйдүн жалгыз уулу Жакып Касмакунов быйыл 7 февралда 20-га толгон. Ал туулган күнүнөн 3 күн өтпөй боор алмаштыруу операциясын күтүп жатып, Индияда каза болду. Жакыптын ата-энеси Ысык Көл облусунун Тоң районунда турушат. Алар мамлекет боор ооруларын азайтууга чара көрбөсө, далай адамдын өмүрү коркунучта деп айтышууда. Кыргызстандагы орган алмаштыруу көйгөйү тууралуу Бактыгүл Чыныбаева менен Айбек Кулчумановдун тасмасына назар салалы. Маркум Жакып Касмакуновдун апасы Аида Эрмекбаева уулунун сөөгүнөн бир күндө эрте Бишкекке Индиядан учуп келди. Ал аба майданында тосуп алган жакындарынын кучагына кулап, кайгысын сүрөттөөгө сөз жетпей калды. Жакып Касмакунов 2 жыл мурда боордун альвеококозу деген диагноз коюлуп, Бишкекте операция болгон. Андан соң оорусу күчөй берип, ата-энеси аны Орусияга, кийин Индияга трансплантацияга алып барышкан. Уулум 18-жылы альвеококоз тарты менен жабыркаган. 18-жылы бизде улуттук госпиталда Бебезов Бахадыр Хакимович операция кылган биринчи. Андан кийин Нижний Новгород шаарында кан тамырын алмаштыруу керек деп 18-жылы декабрда 2 жолу операция болду. Бирок жардам берген болгон жок. Пересадка деп чыгарып беришти. 19-жылы май айында кызым боорун берип пересадка болду. Пересадка $35,000 Индиядан болду. Азыр биздин өлкөдө $35,000 ар бир үй бүлөдө ар бир үй бүлөнүн бюджетинде жок. Бул аябай чоң акча. Бизге окшогон карапайым үй бүлө үчүн. Биз бир туугандарыбыз, жерге жээктерибиз коробка көтөрүп, баламдын сүрөтүн чаптап, базарларды кыдырып кетти. 7 тууганды кыдырып. Болгон мечиттерде салбырап турдук, жардам сурап. Муну башка түшпөгөндөн эч ким билбейт. Биринчи эле Минздравга чуркайт. Биз да бардык Минздравга. Биз эч кандай жардам бербейбиз деди. Ар кайсы өлкөгө барган азап тозоктон кийин Жакыптын саламаттыгы улам төмөндөй берген. Акыры 2019-жылдын декабрь айында Индияга кайрадан барып, 3-чү ирет боор алмашууга даярдык иретинде дарыланууга жатат. Ага өзүнүн бир тууганы боорун бермек болот. Бирок 11 февралга пландалган операцияга жетпей, 10 февралда көз жумду. Мамлекеттен эчтеке жардам сурабайбыз биз. Акча бер, муну бер деген. Кана вакцина. Мына бүгүн менин балам өлдү, эртең дагы бирөөнүн баласы өлөт. Бүрсүгүнү дагы бирөөнүн баласы өлөт. Мына мен 3 жолу бардым эмеге, Индияга. Мен ар бир келгенде 2ден өлүп келип атты да. Нижний Новгородко бардым, балам менен чогуу эле болгон, 2 жап-жаш бала, бир кыз каза болду ошол жакта.
күн санап өсүп атат да. Мына посольстводан деле биз документ дайындап атканда алар берип атат да бул жака канча өлүк болуп атат. Эмнеге мындай хотя бы ушу өлүккө жардам берип, хотя бы ушуну алып келген акчасына, хотя бы бальзамированиясына сүйлөшүп берип. Бальзамирование өзү эле $8 турат экен да. Өлүк бул жака чейин $3000 келет экен. Мына эч сен өлүп атасыңбы, тирилип атасыңбы, сен өлүгүң келеби, эч кимдин иши жок, сен өзүң иш кылып. Мен өзүм оокатым кыла берем, сен өзүң оокатың кыла бер, мен өзүм жечү жермен жей берем, сен карапайым эле жүрө берсин, ушундай. Чет жактан органын алмаштырып өлүмгө учураган кыргызстандыктардын саны бир да мамлекеттик орган билбейт. Кыргызстандын өзүндө орган алмаштыруу азырынча толук кандуу иштебей, 2018-жылдан бери 10го жетпеген адамдын эле бөйрөгүн алмаштырышкан. Ушундан улам ооруган эл өз каражаты менен чет жакка чыгууга аргасыз. Бирок бул өтө кымбатка, ал тургай өлүмгө тете сапар болууда. Өлкөдөгү орган алмаштыруу иштери тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин баш кадиси Нурлан Галбаевдин статистиканы сурап жооп ала албадык. Анын айтымында жарандар чет жакка чыкканда министрликтин эч кандай кабары болбойт. Эми мындай да кээ бирлер мисалы үчүн чет өлкөгө барганда өз каалоосу менен кетип калат. Анан биз аларда мыйзам түрдө аларга биз чектөө кое албайт экенбиз да. Чектөөсү жок, сен барбайсың. Же болбосо саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жанагы комиссиядан өтүп, же болбосо жанагы багыттама алып туруп кет депчи. Бул мыйзамга туура келбейт экен. Бирок барып келгенден кийин биз сөзсүз учетко алабыз. Кыргызстанда трансплантологияны өнүктүрүүнүн мыйзамдык жана материалдык базасы жок. Бул маселеге байланыштуу мыйзам долбоору 2016-жылы парламент тарабынан кабыл алынганы менен президенттин ветосу коюлган. Орган алмаштырууну мыйзамдаштырса өлкөдө кылмыштуулук артат деп кооптонгондор көп. Канткенде бул абалды жөнгө салса болот. Учурдагы маселе эки суроо менен болот. Анткени бул трансплантология бир кызмат катары аябай чоң бюджетке оор жүк алып келген бир тармак. Анткени 20-21-22 жылга азыр бюджет боюнча закон мыйзам кабыл алынды. Ал мыйзамдарга караганда ушундай чоң тармакты өнүктүрө турган акча деле жок. Бул биринчи тармак. Экинчи жагынан бүгүнкү күндө заманбап трансплантология куруу үчүн өзүнчө эл аралык деңгээлдеги бир тармакты куруу керек. Бул биринчи кадрлар даярдоо, экинчи материалдык база клиниканы куруу, үчүнчүсү сөзсүз түрдө эл аралык катнаштык бир жогорку деңгээлдеги уюмдар менен иштөө. Бирок азырынча Батыралиев айткан шарттарды түзүү мүмкүн эместей көрүнөт. Ал арада орган алмаштыруу зарыл болгон адамдардын да так санын мамлекеттик органдар билбейт. Аларга материалдык көмөк көрсөтүү колго алынган эмес. Ар ким өзү тапкан каражат менен чет жакка чыгууга аргасыз. Базарларда көзүнөн жашын куютуп, коробкасын көтөрүп жүргөн жарандарыбыз, мисалы тыштан келген туристтер аларды көрбөй көрөт да. Мусулман өлкөлөрүнөн келет. Жума күнү мечитке барса, мечиттин астында коридор болуп тизилип турат. Коробкасын колуна кармап, элдер коридор. Эгер буга ишенбесе, ушу жума күнү базарга, мечитке барып көрүшсүн биздин элиталар. Көрүшөт. Боору бөйрөгүн алмаштыруу талап кылынган кыргызстандык жарандар бир эле ирет Индия, Түркияга барып, трансплантация операциясын жасатууга $30,000 $70,000 чейин коротууда. Кокус чет жакта кайтыш болуп калса, сөөгүн алып келүү азабы алардын туугандарынын мойнуна жүктөлгөн. Бактыгүл Чыныбаева, Жибекбек Алиев, Азаттык, Бишкек. Көрсөтүүбүздү Нарындан даярдалган видео баян менен улантайын. Нарын шаарындагы тоо лыжа боюнча спорт мектебинин түптөлгөндө 20 жылдан ашып калды. Лыжа тебүүгө кызыгып, такай машыккандардын саны 60ка чамалайт. Алардын бири Элайым Дүйшөбаева 7 жылдан бери машыгып келе жатат. Лыжа тепкенге ылайыгы жок кууш жана тик жерде машыккан Элайым жакында эл аралык мелдешке катышуу үчүн даярданууда. Анын жүрүшү тууралуу Элайым Азаттык менен ой бөлүштү. Бирге көрөлү. Мен атым Дүйшөбаева Элайым. Валерий Павлович Чкалов атындагы номер 2 мектеп гимназиясынын 11 классында окуучусу болом. Саңыз бай, писат ба? Саңыз. Келдің бе? Ава. Даярсың да? Барып, ботинкаларын киіп, машинада даярсың.
лыжага катышканыма бир 7-8 жыл болуп калды. Лыжа тебүүгө, лыжа спортуна кызыгууга мен байкем үнөмдөгөн. Байкем келип, мен анын артынан ээрчип атып эле, тоого чогуу келип атып эле, чогуу тебип атып эле. Мен дагы кызыгып кеттим да. Ал убакта эми лыжалар жок, лыжалар тартыш болчу. Ошентсе деле болбой, тартышып мен да тебем деп ушунчалык сүйүп калыптырмын лыжаны. Ошондон улам тээп баштадым да. Ага чейин дагы бир мондай жыгачтан өзүбүз эле жазып алып тепчүбүз. Мындай бутка минтип алып, мындай эле кылып жыгачтан жасап резинкага ороп, андан кийин эле анан бияка келип лыжа алып тээп баштадым. Эң биринчи лыжага турган ушун болчу. Келсем эле көзүмө жакшы көрүнүп баштай берет. Сразу эле жакшы көрүп эле, жерде жатып калса алып, дагы деле тээп жүрчүдөй болчу. Оң болду. Кайра эле ушуну Лыжага келгенде эң башында ата-энем каршы болчу, барбайсың деп, мектептен артта каласың деп ушинчүчү. Бирок мен болбой эле барам деп, болбой эле чыгып кетчүмүн үйдөн. Чыгып кетип болбой эле келип деп, анан акырын барып үйгө отуруп калчумун. Анан болбой эле ата-энем мейличи деп. Анан кийинчерээк орундарды алып баштадым, ийгиликтерге жетишип баштадым. Анан үйдөгүлөр да мейли бара берсин, өзү каалоосу деп. Анан азыр каршы эмес, эч кандай каршы эмес. Наоборот, мени колдоп, коштоп турушат. Биякта лыжалар спорт мектебине тиешелүү. Алар дагы эмгек менен буларды алып келип беришкен бизге. Мындан 1 жыл мурун эле биз мына ошо айтып жаткандай могул лыжалар менен тепчүбүз. 1 эле жыл мурун. Былтыр эле бизге бир волонтерлор келди. Келип бизге лыжа тепкенди үйрөтүштү. Анан ошондо биздин лыжаларыбызды көрүп мындай бооророду билбейм, анан бизге жакшы мондай лыжаларды жиберишти да, салып ишти. Жакында биз Пакистанга даярданып атабыз. Пакистанга барып, ийгиликтерди алып келгенге үзгүлтүксүз даярданып жатабыз, машыгып күн сайын. Пакистандан келгенден кийин эле 2-3 күндөн кийин Казакстанга кетебиз буюрса. Ал жактан эми ийгиликтерди алып келебиз деген ойдобуз. Нарындын намысын коргоп, буюрса орундарды алып келебиз. 3-февралда биздин ушул именно Нарын шаарынан биздин балдардан 2 кызыбызды, 6 окуучу балабызды жиберген атабыз. Ошол азыр полный 2 смена менен машыгып жатабыз. Только ошол рейске даярданып болгон аракетибизди кылып атабыз. Бизге чакыруулар келе баштады, ошол эле Алматыга буга чейин да бир 2 жолу чакыруу келген. Ошол сен айткандай именно ошол финансовый жактан ошол айынан биз бара албай келгенбиз. Бир эле балага барып келгенде бир жагы бир 8-9 миң акча каражат кетет экен да. Аякта аябай тиги, тем более бизге спортсмендерге деп тиги скидка кылганда дагы ошондо дагы аябай көп акчаны талап кылат экен. Өзүбүздү мына буяктагы эле баягы эле жетишпеген, колдон келген лыжаларыбыз менен барып катышып келдик. Ошого карабастан биздин бир эң кичинекей балабыз 2012-жылкы Аскарбек Нурел деген балабыз. Ошол балабыз ошол былтыр Алматыдан 2-чи орунду алып келди. Бул да болсо чоң ийгилик деп ойлойбуз. Лыжадан сырткары мен жайында футболго катышам. Нарын курама командасынын чабуучусу болом. Бирок эмнегедир баары бир лыжа жүрөгүмдө. Баары бир кышты эңсеп, кышты сагынып лыжаны күтөм. Кыш келсе эле биякта жүрөм. Үйдө ата-энем дагы, ой, сен кызсың да, тоого барбай эле кой, бет-сетиң кызарып, карарып күйөсүң деп. Болбой эле мына бетим кызарса деле, карарсам деле баары бир келиптим. Андан сырткары, лыжа, футболдон сырткары мен сүрөт да тартам. Мына бул жакта сүрөттөрдү видео чаң басып жаткызбай, бияка алып келип билип койгонбуз. Бияка столовойбузга көрүп берип, элдер келсе көрүп суктанып, ошондой кылып билип койгонбуз. Мен булардын арасында эң эле жакшы көргөн сүрөтүм бул сүрөт. Бул сноубордчон бараткан киши. Элең кичинекейинен эле өзү чыйрак кыз болчу.
эртеде баскан, 9 айында эле баскан. Жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтө баштады. Биз дагы ишене баштадык. Чын эле ушу тебе ала турбайбы деп. Же болбосо сарсана болчубуз, эмне болду, үшүдүбү, жыгылып калды баягы деп барып тозуп келген күндөрүбүз да болгон. Анан эми лыжадан эми Кыргызстандын кыздары спорттон жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атпайбы? Анан мен деле ыйлайм да ушу лыжадан биздин Кыргызстандын атын чыгарып, келечекте бир неме кылат го, ийгиликтерге жетет го деп үмүт кылам. Мына бул жерде турган медальдар, грамоталар мен жетишкен ийгиликтерим. Бул ар бирөө эсимде, ар бирөөнү ушундай эмгек менен алгам. Алардын ичинен эң эле жакшы көргөнүм бул 2-орун Караколдон алгам. Лыжа теберде бизде 2 попытка болот да. Биринчи түшүрүп, анан экинчи түшүрүп. Анан биринчи түшкөндө мен вообще кулап калгам да. Провал болуп уже, настроение болуп уже тебе албай калдым го, бүттү го деп. Кулап болбой эле, бирок баары бир туруп финишке баргам да. Эгерде финишке келбесең, анда экинчи попыткага катышпайсың да. Анан экинчи попыткага катыштым. Экинчи попыткага катышканда уже ушунча катуу келдим да. Өзүмө да ушундай болду. Бир эме болуп, кой мынусундай катуу келейин деп. Ошого аябай сыймыктанып, ушунчалык сүйүнүп, чын эле мен ушинттимби деп. Ошон үчүн ушул 2-орун эсимде. Андан соң 1-орун бул эмеден бияка келгенде, нарынга келгенде ошол эле соперницаларымды утуп 1-орунду алгам. Мен жакында дагы олимпиадаларга катышсамбы деген бир чоң максатым бар. Ал үчүн дагы көп эмгектер керек, дагы көп машыгышым керек, дагы көп ийгиликтерге жетишишим керек. Кызыктуу каармандар болсо бизге кабарлап коюңуз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз көрүп жаткан Азаттык радиосунун Дэнисте телепрограммасы көрсөтүүнү эми көйгөйлүү маселе тууралуу баян менен улантайын. Бишкек мэриясынын маалыматына ылайык, Борбордо жалпысынан 150 троллейбус бар. Бирок анын 87си гана мүмкүнчүлүгү чектелгендердин чыгып түшүүсүнө ылайык шарты бар. Кийинки баяныбыз дал ошол майып адамдардын бир жерден экинчи жерге жетүү көйгөйү тууралуу болот. Азаттык коомдук транспорт менен таксиде жүрүү кандай кыйын экендигин майып кыздар туш болгон окуялар аркылуу көрсөтүүгө ашыкты. Кыздар пандустар иштебеген троллейбустар менен жүрүү аябай кыйын экендигин жашырган жок. Алар тууралуу тасманы кесиптештери Майдана Топчубаева менен Бексултан Абибакир уулу тартып келди. Тайын ойлоп таап атасың орунду деп айтышат. Жаман көздөр менен карашат да, жиркеничтүү карашып турат. Канчадан бери оорубайсың, оруң жугуштуу, же жугуштуу эмеспи? Калтырап турасың, азыр төгүп саласың деп, ошо менен сирк отпайбы? Мен негизи коомдук транспортто постоянно эле колдоном. Жумушка барам, окууга барам. Кээде баягы маршрутканы ачып кире электе эле жүрүп кетет. Бир случай болгон. Мен киргенде ошо жүрүп кетип кулап кеткен да. Анан ошол айдоочудан аябай тилигип, жаман сөздөрдү уккам. Анан бул бир эмес 2 жолу болгон. Экинчисинде бирок ошо жүрүп баратканда айтып калгам, анда да жыгылып, сиз мындай карап турбайсызбы, андай десем, анда да сүйлөнүп менен урушкан. Жаңы жылда эле мен такси чакырдым.
ал водитель менен сурабай эле сиз иштеп аткан жагынан сенге өтүп алды. Жеке менин жашоомо менин эле уруксатым жок. Кирип баштады да канчадан бери ооруйсуң, оруң жугуштуу же жугуштуу эмеспи, кантип басасың деген суроолор болду да. Ошон үчүн мага мындай кээ бирде түшүнүксүз болуп кетет. Кээ бирде аракет кылам ага көп маани бербегенге. Эмне үчүн десең, ал водитель кетип калат, а мен ошо менен эле калып калам да. Жакында эле учур болгон, троллейбуска кирип атсам, токтогула байке десем, эшикти эрте эле жаап салып, кирбейсиңби болуп батыраак деп мага кыйкып салганда мен отурган жеримден секирип кеттим да. Диагнозу ДСП, анан колдору калчылдап турат, анан жайылып алар мондай түртүп кетишет. Түшүп барат, бирөө колун кармап же монтип силкийсе, мен жаман акыбалда калып калам. Бул оорукчан балага деле кичине жардам берип коелу дебейт, наоборотунан карап турушат. Кокуй деп мындай жаман көздөр менен карашат да, жийиркеничтүү карашып турат. Ошон үчүн мен ошо общественный транспорт жана тилөөз эмелерге түшө албайм, жана маршруткага тем более түшө албайт, ал тар. Ошо маршрутканын ичине киргенде жана кармагычтар өтө бийик. Мен кармай албайм, боюм анткени кичинекей. Мен водительдин аркасына турам, же болбосо кээде аяктан дагы түрткөн убактар болот, адамдардын жака бар деп, анан сиденияны кармаганга тура келет. Аяктан дагы мага кармаганга мындай ыңгайсыз. Мен азыркы аяк учурларда отурбай элем. Оруң болсо деп отурам, анткени баары бир тургузат. Кээде айтам, кээде түшүнүшпөйт, сен калп эле ушинтип атасың, атайын ушуну баягы ойлоп таап атасың, ооруңду деп айтышат. Тротуардан өткөндө аябай тайгалак, кышкысын аябай. Мен өзүм жайбасам, анткени батпасам кулап кетем. Ошол убактарда эми адамдар менен чогуу эле өтөйүн деп аракет кылам. Негизи өзүм деле батта өткөнгө, бирок ошол убактарда водительдер баягы батыраак, если жалгыз болуп калсаң, батыраак өтпөйсүңбү, батпасканга эмең жетпейби деп ушинтип көбүнчө айтышат. Концертке барганбыз. Концерттен саат 3:30 кеч чыгып калдык да. Такси заказ берсек, кандай чоо деп сурап калды да. Вот так коляскада кысмын, ушундай чоң багаж деп. Ар дайым такси заказ берип атканда биз айтабыз да, положениябыздычы. Ama men albayım deyip mağa çaldı da водитель özüçü. Kanday düşünse olur. Men sizlerge beker düşpeyim de otam da, akşam men düşeyim de otam da, все равно albayım men. Deyip oşu men grupa emetip saldı da, ejemen koz, bizge tura geldi de eşikten prям taksi istegenge. Ошо менен таксиге отурдук. Бирөө болсо алгысы келбей араны отургузду да. Ошо менен колунда чипсы менен кола бар болчу. Ачып ичейин деп атсам, жап колунда азыр төгүп аласың депчи. Жап ичпегин бияка салымдын баарын өлтүрөсүң депчи.
мен силерге эмне көзгө эмне көрүнүп атам деп ошо менен аябай ушуп кеттим да. Калтырап турасың, азыр төгүп саласың деп ошо менен сирк отпайбы чаап жиберейин депчи. Ошо менен эме СМС таксиге жалоп кылсак, мы ничего не можем сделать, извините деп трубканы коюп койду да. Ар бир адам таксиге отурабы, маршруткага отурабы, же көчөдө барып жатабы, анын уруксаты жок. Башка адам анын жеке пространствосуна киргенге укугу жок. Бирок эмне үчүн билбейм, мен аны түшүнө албайм. Мындай дени сок адамдар ойлойт, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга уруксаты жок эле, сурай берсем болот, же колуңан кармасам болот деп. Мен ойлойм, дени сок адам таксиге киргенде водитель өзүнө мындай туура эместик мамилени уруксат бербейт болуш керек. Мен деле ниет кылат элем, бизге тең укуктуу болсо, тең укуктуу бизди караса депчи. Ар бир айдоочу өзүнүн кардарларына болгон жоопкерчилигин билсе деп ойлойм да. Кирип атканда, же болбосо чыгып атканда ушул жакты карап койсо, сиденьялардын аркасына дагы баягы карманыштарды коюп койсо жакшы болот эле. Бир эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга эмес, бул мектепте окуган балдарга дагы кооптук. Биринчи, үчүнчү ушундай окуган балдарга баягы эмеси ыңгайсыздыгы жок да. Водительди алып атканда ушу бүт эмелерди карап алышат да, ошол убакта кичине болсо дагы түшүндүрмөлүү бир эме болсо деп, хотя бы ушуларга бир тренинг сыяктуу өткөрүлсө деп ойлойм. Водительдерден баштап ушу бригадирлерине чейин. Телевизорго деле биз деле түшкүбүз келет, ары бери шаарды көрүп эригет да, анан токтоп ушу балага бул жерге чейин түшсө, ушу баланы түшүрүп бул жерге тургузуп эме берип койсо, анан эме кылбагыла деп мындай внимание алып мындай кичине карап койсо, ошондо түшөт эле. Анан жанакынтип тиги кыздарды урушуп, сен эмне минтип атасың, анан сен мындайсың деген болбойт да. Анан андай сөздү укканда эмне өзүлөрү араң эле жүрсө ооруп, анан андай сөздү көтөрө албайт. Анан элдер деле ушуну түшүнүп, мындай эки жакты карап көрүп, ушу балдар деле буту баспагандан кийин алар деле көп нерсени ойлонуп жүрүшөт. Анан алардын ойлонгон эмеси бутун басса, мен деле ушундай бассам деп ойлошот да, анан андайга эмеси жетпейт. Ошо. Мына ушундай тасмалар бүгүнкү Данистенин мазмунун түздү. Биздин көрсөтүүнүн архиви Азаттык Чекиторг, ошондой эле YouTube'да каналыбызда бар. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Кийинки дүйшөмгө чейин эсен туруңуз.